Мен өзүм мэрияга кайрылсам, алар бюджет дейт. Бюджетте акча жок, караколго акча бюджетте жетпейт. Биз канча 20 жылдан бери ошентип жашай беребизби? Кара, областын центринде ушундай жол болобу? Вообще позордо. Биздин караколдун жолу ошондой топурак менен эле төгүлүп бүтөп коюшат. Жан жаап, кар жааганда бул баткак болуп, жол кайра эле ошол абалга келет. Ачык айтканда жана Токтогул көчөбүз бар. Каракол шаарынын Токтогул, Торгоев, Пржевальский деген көчөлөр. Ал көчөлөрдө мындай машинаны айдап эмес, машинаны көтөрүп алып баскын келчү да. Жана бизден чыкканда Караколдон жол кайда деген баннерлерди көтөрүп алышып, активисттерчи тротуар, Караколдун жолдору дың деген ырлар да чыгып кеткен, бүт тешилип калган. Кийинки жылга 100 километр жолду пландап атабыз. Бул деген жанагы ошол жаңы конуштардагы, жанагы чет жактагы көчөлөрү ошол эски боюнча эле турат да. 100 километр керек болсо андан да көп салып, 1-2 жылда Каракол шаарындагы 630 километрди биз асфальттап бүтөлү деген пландарды коюп, кийинки жылга 100 километрди пландап жатабыз.